2015-жылы иш үстүндө иштеп жатып ТЭЦтеги жарылууда эс тутумун жоготкон Манаповдун азыркы абалы. Колду азыр түз кыла албай атам да, колумду азыр түстөлбөй атат да. Память жок болуп атат да. Жылуулук борборунан алган жаракаттын залакасы. Жүрү балам, так барып чай ичели. Баласынын бешинесине жазылган татаал тагдыр Шурапанын санаасын санга, оюн оңго бөлөт. Эл катары оокатын кылып, бала бакрасын багып жүргөн уулунун азыркы аянычтуу абалы эненин көкүрөгүнө батпай моңго салат. Эч күткөн эмесмин, ушунчалык. Жумуш деп ушундай жумушка да берилчү да, ушу ТЭЦ деп, ушу канча 20 жыл иштеп коюптур. Өзү окуган, 10 жылдык билими бар, андан башка машина строительный техникумду да бүткөн. 4 сааттан ашык жасалган операция, 10 күн комада, 3 жума реанимацияда. Бул Шурапанын уулу Төлөнбек Манаповдун 2015 жылдагы көргөн азаптуу күндөрү. Тагыраак айтканда, Бишкек жылуулук борборунда иш учурунда отказан жарылып, бети башы сөөгүнө чейин күйүп калган. 15 декабрда кырсыктай түндө ошо чалышат, ошо ожог калыптыр да, колу, анан эки колу, бети первой, второй степени ожог болот да. Мен больницага барганда вообще тааныбай калдым, бети аябай капкара болуп күйүп, шишип калыптыр да, өңүнөн вообще билинбейт ким экеничи. Иш учурунда жараат алгандыктан мыйзамдуу түрдө төлөнө турган компенсацияны алууда кыя жолдун ашуусун ашкандай түйшүк тартышкан. ТЭЦтин администрациясы жабыркагандарга ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун кечиктирбей толтурууга милдеттүү болчу. Бирок жылуулук электр борборунун жетекчилигине ал кырсыкты жаап жашыруу мүмкүн болгон эмес. Анткени окуя ошол учурда кеңири коомдук резонанс жараткан. Себеп ошол окуяда көп жумушчу, анын ичинде Манапов дагы жабыркаган. Взрыв болуп, ошо 0 степени вины болду, акт түзүштү, изилдешти, жолдошум күнөөсү жок болуп чыкты. Ошо менен ал үйдө отуруп калды, мен да боюмда бар эле карадым, жарым жыл ошо үйдө болду, иштеген жок. 3 ай больничный алды, андан кийин продлевать этип эме алды, отпуск, трудовой отпуск. Анан буга күнгө чыкканга да болбойт эле да. Анан 4 баланы багам деп болбой жумушка кайра кетти, больничныйлар жабылгандан. 2015 жылдагы окуядан кийин Манаповдо баш оору пайда болуп, убакыттын өтүшү менен ал күчөй берген. Ошол учурда кайра жепте иштеп жаткан. 2018 жылы жумуш маалында эсин жоготуп жыгылат. Бул окуяны изилдөө үчүн ТЭЦте комиссия түзүлөт. Кызыгы, комиссиянын корутундусунда 2015 жылдагы от казандын жарылуусунда катуу жабыр тартканы камтылбай, андан мурда 1999 жылы болгон Савалган деген фактыны кошушкан. Воропаева Татьяна, ошо ТБ-ның начальники, вы ничего не сможете с этим сделать. Это все правильно составлено деп койду по закону, дейлечи. Вы можете оспорить деп айткан жок да. Не сможете ничего сделать. Дегени мага катуу тийди да. Ушинтип эле койду. И сейчас они твердят, это не производственно, докажите ведь, что это с производством связано. Мен врач издейинде атам, бул да невропатологко көрүнчү 10-чу поликлиникада. Эми азыр ал иштебей билбейм, выпискасын алып, ошо что не было до 15-го года никаких жалоб у него на головные боли. Бул факты жөн жерден кыпчылган жок дейт жубайы. Айтымында 99 жылы Савалганда ден соолугуна зыян келген деген маалыматты жамынышкан. Бирок 2018 жылга чейин медициналык текшерүүлөрдө невропатологдор анын ден соолугу чың экендигин белгилешкен. Это вообще предусматривается трудовым договором. И трудовым кодексом предусмотрено эмгек келишими жана эмгек кодексте дагы көрсөтүлгөн. Иш үстүндө иштеп жатып жаракат алган Манаповду кайрадан эле ТЭЦ жетекчилиги иштегенге уруксат берип жатат. Ал биринчи жаракатын ошол жерден алган болчу. ТЭЦ предоставил рабочее место, поэтому он работал после первичной полученной травмы. Это Манапова взяли на работу в ТЭЦ. Устроили его по состоянию здоровья, которую он работу может исполнять. Дарыгерлердин айтымында 2018 жылы эсин жоготуп жыгылышы башында пайда болгон кистага байланыштуу. Төлөнбектин азыр 3-чү топтогу майыптыгы бар. И в настоящее время Манапов нетрудоспособный. Учурда Манапов ишке жарамсыз ал өндүрүштүк оор жаракат алды. Ден соолугун жоготту. Жылуулук электр борбору ага пенсия, ошондой эле моралдык жана материалдык компенсация төлөп бериши керек. И компенсацию
Окуянын чогуу жайын иликтеген комиссия бул кырсык Манаповдун өзүнүн саламаттыгына байланыштуу деген бүтүм чыгарып, өндүрүшкө тиешеси жок, бир жолку жөлөк пул алууга укугу да жок деп корутундулашкан. ТЭЦ жетекчилиги өз жумушчусун өгөйлөсө, цехтеги кесиптештери Төлөнбекте кыйынчылыкта ташташкан жок, кол сынып жардам беришти. Анын эс учун жоготкон күнүн ушул кезге чейин тасмадай көз алдына тартылып турганын белгилешти. Биринчисинде кандай болду? Мен обходко чыксам жерде жатыптыр да. Стенанын жарында лавочка бар, отургуч. Бул жерге алып келип отургузуп, мен бияка келип телефон менен старшийларга чалып, ушундай деп. Чыксам, ал кайра турамын десе керек, Төлөнбекке барып жакшы деп. Ошондо дагы бир уласа керек да. Я ушла в столовую, а он вышел покурить туда, вот здесь рядом с ГЗУ. Он вышел, а здесь просто вот скамеечка и пустое за место, цемент просто, дорога. И потом упал, там этот шел парень, увидел, я пришла, он меня позвал. Конечно, это ысык, анан шум, көп аппараттар, агрегат дегендей станоктор иштеген жер обычно это башында кистасы же болбосо суу кереги бар кишилерге нежелательно. Эмне үчүн анткени любое время тигиндей раздражающий фактор деп коет тиги сырткы чөйрө. Ошонун негизинде кээде приступ кармап калышы мүмкүн кишилерде. Это уже тигиндей оор жумуш, мындай травма менен нежелательно болчу да. Андай оор жерде иштеген. Жумуштан келгенде жолдошум менен сүрөт көрөбүз. Баягы мурунку өткөн кезде ошо эстейбиз да. Роддом. Эсиңде? Бул ким? Альбина. Манаповдун азаптуу күндөрү муну менен токтогон жок. Тагдыр дагы бир сыноо менен күтүп алды. Ошол кырсыктын кесепетинен азыр жарты жанга айланды. Сүйлөй албайт да болчу, баса албайт да болчу. Ошо келип эле көтөрүп келип үйгө жаткырдык. Памперс кийчип, анан кийин коляска сүрөп жүрдүк. Анан ошондон кийин бир 2 айдан кийин баса баштады да. Баскандай баары сүйүндүк, кичинекей бала баскандай элечи. Басып кетти депчи. Бирок биз үйгө келген үйдү тааныбай, мен эмне больницадамынбы деп сурап коет. Сүйлөйт деле көп. Бизди кийинсиңер деп ушинтип да. Анан ушинтип анан лечение аябай алды, уколдорду болушунча, медикаменттерди бүт алды. Анан эми память азыр деле мына 1 жыл 4 ай болду. Дагы эле мындай көптө келе элек да. Бизди таанып калды, Кудайга шүгүр, басып калды өзү. Бирок мындай бир жака чыкса өзү жолду таба албайт да. Үйдө эле отурат, эрмеги телевизор. Жылы учураган жүздөр, сүрөттөр. Бул Төлөнбек Манаповдун өткөн кеткенин эске салган көрүнүштөр. Бирок ал жагдайлардын бардыгы Манапов эстей албайт. Көпчүлүгү түшүндөгү көрүнүштөй. Кырсыктын кесепетинен өткөн жашоосун, тааныштарын тааный албайт. ТЭЦте 20 жыл иштедим дейт келинчегим. Эмне кылып иштегенди өзүм да билбейм да. Азыр калп айтпайм, өзүм да билбейм. 3 бала келип кетти. Ден соолукту сурап келишти. Ошо үчөөнүн бирөөсүн фамилиядан эле кичине эметтим да. Тааныдым кичине. Үчөөнүн бирөөсүн эле эметти. А бирөөсү айтты, Төлөнбайке дейт, менин күчүккен, мени мурда эле 10 жыл мурун үйрөткөнсүң дейт. 40 жашка чыгып чыкпай, баш сөөгүнөн айрылган жабырлануучунун жакындары учурда чындык издеп чыркырап жүрүшөт. Буга чейин барган жерлеринен көп деле майнап чыккан эмес. Ал эми маалымат эки тараптуу болуш үчүн окуя тууралуу маалымат алуу үчүн кайрылганыбызда жооп берүүдөн баш тартышты. Сиздер ТЭЦтин өкүлдөрүсүңөр да, Манаповдун сөзү боюнча идет судебный процесс, суд решает. Азыр процесс иш кайсы абалга келип калды? Вы мешаете пройти. Жооп берип коесуздарбы? 4 баланын атасынын бул абалга келишине ким жооп берет? Өндүрүш учурунда травма алган жарандын укугун ким коргойт? Бул суроолор азыр жоопсуз. Айрым материалдар ачыкка чыгарылган жок. Себеби учурда бул иш боюнча соттук процесс жүрүп жаткандыгына байланыштуу Фемида өкүлдөрүнө басым жасалбай, калыс чечим чыгышына кедергиси тийип калбасын дейбиз. Электр станциялар ишканасында окуя боюнча жооп алуу үчүн кайрылып көрдүк, бирок сот процессинин жүрүп жатканына шылтаган ооз эки жооп алдык. Ишкана Нурпресске өз позициясын билдиребиз дешсе, эшигибиз ачык. Нурпресс чындыктын изи менен.